Сенсиз сырымдын Овонун Азат Жумабеков деген мырза экөөбүз отуруп, баягы түнү менен отуруп, түнчүндө негизи жакшы мелодиялар чыгат. Ошол экөөбүз отуруп, аябай ойлонуп, түнү менен ойногонбуз таң аткача. Анан ошону менен жагып калган. Сөзүн болсо Акбар Кубанычбеков деген агабыз жазып берген. Андан соң аранжировканы болсо Мирлан Ниязов деген мыкты инсан жазып берген. Senin bir senin canında болса мағаным. Баягы кызды бала көрүп калып, абдан сүйүп калат. Ошол жерине ушул ырды даярдаганбыз да негизи. Анан кийин тексти даяр болбой, мелодияны эле ойношко туура келген. Мелодияны болсо ошол Азат Жумабеков экөөбүз отуруп, баягы ойлоп тапканбыз да отуруп негизи. Анан ошол Овон аябай жүрөгүмө өзүмө жагып, үйдө жүргөндө, көчөдө жүргөндө деле ошо кулагымда баягы зарубежный ыр уккансып эле угула берди да мага ар дайым. Анан ошол ырды чыгаргым келип, өзүм эңсеп, самап жүрчүмүн. Ошондон кийин эле баягы Акбар Кубанычбековго кайрылып, ушуга сөз жазыш керек деп сөзгө биринчи кайрылып, андан кийин барып аранжировканы жасадык. Азыркы учурда аранжировкасы дагы, сөзү дагы өзүмө абдан жагат. Баягы мен үчүн дебюттук ыр болгондуктан, биринчи ырым болгондуктан ушул ыр көптөгөн артынан көптөгөн хиттерди жаратат деген ой, тилек, максат менен жараттык. Негизи бул ырды Супер келиндер деген фильмдин саундтреги кылып даярдаганбыз. Аранжировка баягы мен ойлогондой болду да. Сөздү кээ бир жерлери баягы С, К деген тамгалар баягы тоскоолдук жаратып жатты. Негизи сөзү жок мелодияны уксам, негизи ырдап атканда баягы сөз жок ырдайсың да биринчичи. Мындай ырдаганда башкача элестетесиң да баягы таттуу сөздөр келген сейт да. Негедир мага анчалык көңүлүмө толбой калды, бирок же мен өзүм ырдаганыман, же мен жалкоорок болуп койгон, может быть. Мындай карап окуп, көркөм окусаң, сөзү да аябай топ келишкен. Ошо Овондун үстүнө сөздү келтире албай калгандай сезилет да мен үчүнчү. Бирок башкалардан сурасам, сонун деп айтат, бирок именно мен баягы ушул процесстин үстүндө жүргөндүктөн ошо кандайдыр бир кемчиликтердин баарын өзүм байкап жүрүп, өзүмө ошончол жакпай калса керек да. Сөзү жок, аранжировка сөз жок да. Ырдап атканда негизи баягы башында башталганда анча деле эмес, кичине ортолоп калганда кандайдыр бир дрожь по коже деп коет го, ушундай кетет да денеменчи, негедир билбейм. Өзүм деле сезип түшүнбөйм, бирок баягы жаш кезимде, 18 жаш кезимде сезген сезимдер ойгонгон сыйт да, негедир билбейм. Өзүм түшүнбөйм аны. Негизи бул ыр сүйүү жөнүндө. Баягы өзүмдүн эле башыман өткөн эле, баарыбыз эле сүйүүгө кабылганбыз, ошол сүйүүнү эле чагылдырат. Баягы ырдын текстин жазып атканда, менден сураганда, бул ырды кандай кылып жазалы, кандай кылып ырдайм деп ойлонуп атасың өзүң дегенде, мен ошол эле болгон ситуацияны эле айтып бергем. Өзүм кабылган абалды эле айтып бергем. Анан ошого карап эле текстин жазганбыз. Негизи бул сүйгөн кызы менен баягы биринчи сүйүү болот бул. Эң алгачкы сүйүү болуп, абдан сүйүп, экөө жакшы эле сүйлөшүп баштап, ортодон ажырашып кетишет да. Ошол ажырашып кеткен учурда бала дагы, кыз дагы уже бири-бирин унутуп койгон болот. Анан кийинчерээк уже кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин башка бала менен көрүп, анан баягы эски сезимдер кайра ойгонуп, анан кайра ошо аракет кылат да, кайра баягы табышканга, кыз менен сүйлөшкөнгө суусап, сүйлөшкүсү келип, кайра
ошол эле ситуацияны чагылдырганбыз да. Анан аягында чогуу болушат. Бирок менин жашоомдо андай болбой калды, тилекке каршы. Бирок ырда ушул бойдон кала берди. Салам, мен Нүзүп Замирбеков. Азыркы аткара турчу ырымдын аты Сенсиз. Атайын ободой үчүн. Салам, мен Нүзүп Замирбеков. Азыркы аткара турчу ырымдын аты Сенсиз. Атайын ободой үчүн. Senin bir senin canında bolsa mağanım talpına bir sağa canını düğününü gezip tabalbadım mağa jakın en süküm nazik göz karашın Суранам жалғыз мағарнағы Әмі мәнәмді Бақытсыз ұшқан шамалымды Баратам таппай қараныңды Бүгін дауылайт сапарымды Күн болып шығып ажарыңды Bir жолу көргөз жамалыңды Келші садағасың Көңіл қошмаға қарап ачы